Мен ага 28.500. Аскат Тиленов 4 жыл мурда оор жүк ташуучу унаага муктаж болуп, жогорку окуу жайда чогуу окуган досунан сатып алган. 50 000 АКШ долларына бааланып, сатылган унаанын көп узабай документтери жасалма болуп чыккан. Кайра эле мен арыздын негизинде кайра кылмыш тергөөчү кыскарткан токтомду бузуп, кайра тергөөгө мурууга берген. Башка тергөөчүгө. Ал тергөөчү дагы 7 ай 8 ай делону эчтеке кылбай эле, бир сурак кылбай эле же бир нерсе тактабай эле, мына кечегиде 30-ноябрда делону кыскарткан экен. Мен аны билген жокмун. Тергөөчү чакырып, ошо кыскартканы тууралуу маалымат берген жок, дело менен түшүндүргөн жок, же копиясын берген жок. Кайра бул жака келсе, дело кыскартылгандан кийин кайра прокуратура, Ош областык прокуратурасы кайра 4-январда кайра тергөөчүнүн токтомун бузуп, кайра эле ошол эле органга жөнөтүптүр. Бүгүн келсем, тергөөчү дагы деле ошол эмне негизинде кыскарткан жөнүндө маалыматтарын мурунда бербей жүргөн, азыр да берген жок да. Жүк ташуучу КАМАЗды сатып алуу үчүн Аскат Тиленовдун атасы банктан 3 миллион сом суммадагы кредит алган. Анын айтымында азыр же КАМАЗдан же акчадан жок калышты. Бирок ай сайын 100 000 сомдон кредит төлөп түйшөлгөн. 4 жылдан бери соттон сотко ашып келген бул иш тезирээк мыйзамдуу түрдө чечилсе дейт. Биз алданбайт болчубуз. Балам менен баласы чыңгычтөр деген менен группалаш болуп атат. Бул студент кезинде. Анан атасы менен Жолон Балабек менен мен безоз айдап таанышып калганмын. Мен ошон үчүн гана булардын сөзүнө ишенип калганмын. Мен буларга машина алганда мен эртең берем, бүрсүгүнү берем деп айткан эмесмин. Машинаны минбей туруп акчасын берип, Lexus 470 2005 жылкы жаңы машина бергенбиз. 28 500 доллар дагы бергенбиз. Машинаны минбей туруп берип атабыз. Бул мындай акмак экенин билген жокпуз да. Ал эми Чыңгыз Төрө Жолоновго байланышканыбызда өзү да жабырлануучу экенин билдирди. Айтымында ага да курлай доомат коюп жатыптыр. Бул оор жүк ташуучу унаанын ээси башка экенин билбегенин айтты. 48.500 долларлык жүк ташуучу алыпта унаанын 30 000 долларга головасын баалап, аны ошо 18.500-ün кайтарып беришибиз керек эмес. Мен ортодо күбөмүн, айтып атпаймынбы? Биз күбө катары өтүп атабыз иш боюнча. Наркыдан бул жерде анын дагы туура ошо мен ошо биз аркылуу алган үчүн ортодо биз подстава болуп калганбыз. Наркы биринчи хозяиндерден өнсө, анан мен ошого алып туруп аны ошого берем. Мен бул жерде жөн эле ортодо күйүп атам. Бул жерде бир эле ал эмес, мен дагы күйүп атам. Эгер териштирүү болсо, тергөөгө барам, айтып берем, көрсөтмөнү берем. Акыйкаттык издеген жабырлануучунун какпаган эшиги, баспаган көчөсү калбаптыр. Тагыраагы бул иштин аягы мыйзамдуу түрдө чечилиши үчүн Тиленбаев 4 жолу президентке, 5 жолу башкы прокуратурага арыз жазган. Азырынча майнап жок. Айымкан Исралгызы, Азам Бузириков, Ынтымак.